Kүйөө бечара өзүнчө эми эркек далдагы. Анан пул таап келип башка эми азыраак болуп атат, бирок ой рахмат атасы, сиз болсоңуз кантет элек, Кудайга миң мертебе шүгүр, мына таап келип атасыз, үйдө бар экениңизге шүгүр сиздин деп күйөөнүн көңүлүн көтөрүп, бир жанагыдай ай чүрөк манас тосуп алгандай, канекей манас тосуп алгандай кылып тосуп алса, күйөөнүн духу көтөрүлөт да. Күйөөнүн үйдөгү ролун жоготуп коюш аялга байланыштуу. Эгерде күйөө нерв болуп, аял тоготпой тура берсе, барып пул таба турган жөндөмү жоголуп кетет, башкара турган жөндөмү жоголуп кетет. Аялдын эркектин акылынын кем болуп калышы аял кыжаат кыла бергенден болот. Ошон үчүн күйөөнү мактап туруш керек. Мактасаң булар семирет аябай. Сен молодец, сен жакшысың, сен акыл эсиң менен деп. Bir ayaldın köyü ölüp kalıptır. Anan ölüp kalıp, anan bir kostüm var iken, kostümü kayra jüp ilip koyat iken. Ölüp kalgan yeri, kaçan ölüp var. Bir kostüm alıp kalıptır. Sağınganda çıtap dursa gerek kostümde. Anan keyin baldarıga apa pul ver dese, o atağın kostümü çöntegen alıp al deyt iken. Nege? Atağın degen sözdü uğuzup duruş üçün. Apa patinkalan pul ver dese, atağın kostümü çöntegen alıp al deyt iken. Nege? Atağın degen sözdü uğuzup. Oşoga biröler köylörün jaman körө beret. Oşonun özünün bar болгону dagı jakşı urmatты bir tuğanda. Jok degende karolчuydu. Jok ele degende karolчu, eң ele jok degende. Ataң айтам деген сөз канча жакшы. Ошон үчүн аялдар ошол эркектерин эгерде иштерман болуп, үйдү башкарып, пул таап келишин каалай турган болсо, ага дух бериш керек. Ой деп келгенде тура калыш керек ордунан. Коркуу эмес, урмат кылып. Сизди көргөн кыз ошону көрүп өсөт. Сизди көргөн бол ошону көрүп өсөт. Тамак келгенде атаңардан мурда осуй бегер, ой, отургула. Атаң деген сөздү угузу берсе, үйдө тартип орнойт да. Ол атаң келет да эмне жүрөт калтырап бир жерде. Жей бер десең, атабы эч ким эмес турбай, атабы пешке турбайбы деп ойлоп, анан өзүнүн да кадырын кетип баштайт да. Ошого күйөөнү көтөрүп баатыр кылып алыш аялдардын колунда. Мен ушул мусулманчылыкта билет элем, анан жакында эркектердин ден соолугу жөнүндө китеп окуп атсам, капырлар, мелектер, полшалыктар жазып атат да. Erkeklerden erkeklik kasiyetini jogotup koyuşu 90% nefsке байланыштуу дейт. Биздин хадисте келет да, эркектин акылынан айландырып, эркектик касиетин жоготкон алардын аялдары болот дейт. Эмнеге десе, 10 жыл жакшылык кылып, 10 жолу көйнөк алып берип, bir жолу көйнөк алып бербей калса, өмүр бою жакшылык кылган жоксуң деп айтып отуруп, аны кыжалат кыла берет дейт. Тойго барат экен, подружкасы кызын берип атыптыр, чаң көйнөк алып бер деди. Ага чейин 20 жол алып берген, bir жол алып бербей калса, өмүр бою жакшылык көргөн жокмун. Саңа тийгенден көрө эшматка тийген жакшы болот эле. Мына ошентип жыргап жүрүп атат, сен мындай деп сүйлөп, ошентип күфүр кылат дейт. Күфүр деген эмне? Кудайга күфүр эмес, балки жакшылыкты мындай жокко чыгарып коет дейт да. Ошентип отуруп, эркек акылы кетип калат, эркек акылы кеткенден анын касиеттери дагы жоголуп кетет дейт. Ошого айтат, сиздин кылганыңыз жакшы.